al iki toptu teң imandılar деп атады. Жана да Аллах Таала: "Я ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla" dedi. Ayаттын маанisi: "О имандуулар, өлтүрүлгөндөр үчүн касас силерге буйрулду" dedi. Деп атайлап адам өлтүргөн адамды ал чоң күнөө кылгандыгына карабай ыймандуу деп атады. Ыйманы жок деп атаган жери жок күнөө кылса дагы. Мына ушул биз көрдүңөр, кээде Кур'ан-ы Каримге ачык эле каршы чыга беришет да. Мына хавариждер каршы чыгып атат. Мына муътазилер каршы чыгып атат. Мушаббихан айттык биз дайыма муташабих аяттар издеп басып жүрүшөт Кур'ан-ы Каримде. Ошол аяттарды издегендер жүрөгүндө касалы барлар деп айтып атат. Ошону окуп атат. Бирок Кудай Таала бирөө хидayet бербесе көзү жаап коёт экен. Бир адам билесиңерби? 70 жыл, 80 жыл, 20 жылдан кийин келип күнөө кылган экен дейт. Бирок ошого чейинчи менин бир жакшы досум бар. Азыр бир жерде жүрсө керек. Сүткорлук менен аябай көп жүргөн. Анан бир күн келди, анан сүткорлук боюнча китебин окуп, эртеси бир айдын ичинде бардыгын жокко чыгарды, арамдын бардыгын. Айтат, ушуну окуганга чейин мен кылганым туура экен деп жүрүпмүн дейт. Таң каласың, биз билебиз ката экендигин. Бирок ошону туура деп кат кылып жүрө берет да. Мына ошол фиркаларда өздөрү туура деп жүрөт. Азырда жана мужассим болгондор өздөрү эң туура акыл, тавхид андай мындай деп өздөрүнчө бурат болуп, буратууга болуп бардыгы бири менен бири эрчип басып жүрүшөт. Кур'анда ошону ката экенин айтып аткан иши жок. Тапкан муташабих аят. Эртең менен болсо түштөсүнөн келип туруп муташабих аяттардан сенден суроо сурайт. Ошон үчүн Кудай Таалам хидаятты каалаганына берет. Акыл эстүү болгонуң, городской болгонуң, орусча билгениң, та кыйын-пыйының ал өтпөйт сага. Алладан сура, "Ихдина сиратал мустaqim", о Кудай Таалам бизди хидаятка баштады дайыма сурап турушуң керек, урматтуу бир тууганым.